Алгач Курандан бир аят пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен бир хадис кириш сөз катарында баяндап кетсеңиз кандай болот? Аллах тааланын аяты бул анын аят белгилеринен дейт, бул аял менен эркекти жаратып, ал экөөнүн ортосуна сүйүү жана мээримдүүлүк койду деген аяттын тафсирин. Жана ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйлөнүү бул менин сүннөтүм деген хадис кириш сөз катарында. Андан кийин анан суроолор ошолордон окуп берсем. Алхамдулилlah, жакшы. Ооба, баарыбызга маалым болгондой эле биздин мусулмандардын ыйык китеби Куран китебибизде үй бүлөгө байланыштуу аяттар кездешет. Ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ыйык хадистеринде дагы буга байланыштуу көптөгөн хадистер бар. Ошолордон үзүндүсүн айта кетели. Өзүң жогоруда айтып кеткен Аллах субхана тааланын аяты ушу толук ааламдын жаралышы, ошол ааламдын ичиндеги Аллах субхана таала эң чоң болгон көрүнүктүү махлуктар, асман, жер, жылдыз, күн, ай, ушунун баары тең Аллах субхана тааланын белгилери, Алла тааланын кудуретин, улук зат экенин билдирген. Ошол улук зат жалгыз өзү ибадатка татыктуу зат экенин билдире турган бул Аллах субхана тааланын белгиси. Ар бир адам өзүнүн айланасындагы эле жаратылышты ушундай көзгө көрүнгөн чоң махлуктарды карап, Аллах субхана тааланын жалгыз экенин, Аллах субхана таала ушунчалык кудуреттүү зат экенин жана өзү гана ибадатка татыктуу экенин билип түшүнсө болот. Анткени ушунун баарын жараткан демек Алла болгондон кийин баардык махлуктар ошо Аллах субхана тааланы башып ошого сыйыныш керек. Мына ошол жерден Алла таала айтып атат. Аллах субхана тааланын ошо аяттарынан деп атат. "Ва мин аятин халакалакум мин анфусикум азважа." Силердин ошо өзүңөр эле силерге жубайларды Аллах субхана жаратып берди деп атат. Анан ошол жубайларды жаратып койбостон "Ва жаала байнакум маваддатан ва рахма." Силердин ортоңорго сүйүүнү жана ырайымдуулукту салды деп атат. Мына ушул нерседе ойлонгон адамдар үчүн өтө чоң белгилер бар. Көрдүңүздөрбү? Мисалы адам баласы өзү ойлонуп мындай эркектин жаралышын, аял кишинин жаралышын элестете албайт. Аллах субхана таала ошо бир эле адамдан эки түрлүү, эки жыныстуу адамды жаратып, ошолорду бири-бирине муктаждык кылып, ортолоруна сүйүү, мээримдүүлүктү кылып койду. Ошо сүйүү менен, бири-бирине болгон мээримдүүлүк менен алар өмүр сүрүп, жашоолорун өткөрөт. Бири-бирине жакшы мамиле менен, бири-бирине жакшы көз караш менен жашоодо өтөт. Эгерде Аллах субхана таала жөн эле жуптарды жаратып коюп, ортолоруна сүйүү, мээримдүүлүк салбаганда, анда ар бир адамдын кыялы, ар бир адам каалоосу ар кандай тез эле ажырашып, ар кандай жолдорго түшүп кетет эле. Ошондуктан Аллах субхана таала эркек менен аялдын ортосуна сүйүү менен мээримдүүлүктү салып койду. Мына ошо менен адамдар жашап, урпактар көбөйүп, ушул жашоогочо келип атабыз. Мына ошон үчүн адам баласы ушул нерседе ойлой турган болсо, Аллах субхана таала миң мерте шүгүр айтат. Эркек аялга муктаж, аял эркекке муктаж. Аллах таала башка аятта айткандай, силер аялыңар үчүн кийим катарсыңар, аялыңар силер үчүн кийим катарсыңар деп ушундай мааниде айткан аятта келет да. Демек адам баласы кийимге кандай муктаж болсо, аял эркек бири-бирине ушундай муктаж. Мына ошондуктан Аллах субхана таала ошо жуптардын жаралышын өзүнүн көрүнүктүү белгилеринен, аяттарынан кылып атат. Мына канчалаган пайгамбарлар келген, ошонун баары тең үй жайлы болушкан. Аллах субхана таала Куранда айткандай, пайгамбарыбыз кайрылып айтат: "Сенден мурда пайгамбарларды жибергенбиз, аны биз ошолорго аялдарды жана урпактарды бергенбиз" деп. Демек, бул үйлөнүү пайгамбарлардын жолу, ошондой эле өзүбүздүн бизге акыркы болуп келген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жолу. Ушуну менен мусулмандар көбөйөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, "Үйлөнгүлө кыямат күнү мен силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам" деген. Анан көбөйүүнүн, мусулмандардын көбөйүүсүнүн, Аллах субхана таала түз сыйынган адамдардын көбөйүүсүнүн бир жолу бул үйлөнүү, үй бүлө куруу. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде, Абдуллах ибн Масуд деген сахабанын хадисинде жаштарды үйлөнүүгө үндөп кеткен. Эмнеге жаштарга эле айтылды? Анткени көбүнчө жаштар үйлөнөт да. Болбосо баардыгы эле жаш өткөн башка үйлөнүүгө муктаж болгон адамдарга эле тиешелүү. Бирок та жаштар көп үйлөнүүгө муктаж. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо жаштарды баса белгилеп айтып кеткен да. О урмат жаштардын тобу, кимге ошо үйлөнүүгө кудурети бар болсо, үйлөнө ала турган болсо, анда үйлөнсүн деген. Анткени үйлөнүү бул көздү сактайт жана уяттуу жерде жаман иштерден сактайт деген хадистин маанисинде. Эгерде ким үйлөнгөнгө кудурет жок болгон болсо, анда орозо кармасын деген. Анткени орозо бул эмне? Шахватты сындырат. Үйлөнө албай жүргөн болсо, ошо менен биргеликте ток болуп жүргөн болсо, көзү ар кайсы жака кетип, аял менен эркектин мамилесин каалап калышы ыктымал. Мына андай жол бир гана нике жолу менен, алдал жол менен гана болот дейт исламда. Ал жолго бара албай аткандан кийин, демек аны эмне кылыш керек? Ошентип үчүн орозону кармаш керек да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай насаат берип кеткен. Ошондуктан урматтуу жаштар жана жалпы мусулмандар, кимдин мүмкүнчүлүгү бар болгон болсо үйлөнгөнгө тез арада үйлөнүш керек. Мунун көптөн аябай көптөгөн пайдалары бар. Мына пайгамбарыбыздын сүннөтү, жалпы пайгамбарлардын сүннөтү, мусулмандар көбөйөт.
Аллах субхана таала сыйынган адамдар көп, адамдардын жашоосу алдыга жүрөт, адамзаттын жашоосу уланып турат. Көптөгөн канча деген жакшылыктар бар. Ошо бала чакасын сый урматын көрүшөт ата эне. Ата энеге сый көрсөтүү, бала тарбиялоо деген ибадат менен элдер алек болуп, Алла таалага жакындык кылышат. Айта берсе көптөгөн пайдалары бар. Ошондуктан биз ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечилдикке, манактардын жолунда үндөгөндөрдү же ошол жол тандагандарды жактырган эмес. Балким ушуга байланыштуу бир хадис бар, узунураак хадис, муну кыскача кылып айтып кетейин. 3 сахаба келип пайгамбарыбыздын доорунда пайгамбарыбыздын ибадаты жөнүндө сурашып, анан ошо сурашкандан кийин өзүлөрүнүн арасында ушундай сөз кылышат. Бирөөсү туруп айтат: "Мен ушундан кийин түнү менен намаз окуп чыгам" деп айтат. Бирөөсү болсо: "Мен аялдардан алыстап ибадат кылып өтөм, үйлөнбөй өтөм" деген. Бирөө болсо: "Мен такай орозо менен өтөм" деп өзүлөрүнүн арасында сүйлөшөт. Муну уккан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга кайрылып айтат: "Мен уйкумда да уктайм, намазымды да окуйм, аял кишиге да үйлөнөм, ибадатымды да кылам, орозомду кармайм дагы, оозумду да качам. Эгерде ким мени сүннөтүмөн баш тарткан болсо, ал менден эмес" деп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биздин ислам дин баардык жашоону камтыган, баардык жагын эске алган дин. Мына адам баласы ошо шариатты да, динди да кармап, жана ошондой эле дүйнөдөгү Аллах субхана таала рызык берген жана баардык жакшылыктарды туура пайдаланып жашап өткөн болсо, эки жакшылыкка жетет. Диндин да жакшылыгына жетет, дүйнөнүн да жакшылыгына жетет. Анткени адал нерселер аябай көп. Мына ошолордун ичинен нике жолу, адал жолу. Аллах субхана таала мына эркектерге нике кыйганга, үйлөнгөнгө уруксат берди. Жакшы диндар аял затын тандап алып, үйлөнгөн бул өтө жакшы. Ошондой эле аял заты да турмушка чыгарда өзүнө жаккан, динди кармаган адамга чыккан болсо, эки диндар адамдан жакшы динди кармаган үй бүлө жаралат. Бул дүйнөдө биздин максат жакшы үй бүлө куруу. Ошо жакшы үй бүлө куруп, Аллах субхана таалага сыйынып, негизги болгон максатыбызды аткаруу жана көп урпактуу, көп балалуу болуп, ошо балдарыбызды дагы ошо Аллах субхана тааланын дин жолунда тарбиялап, аларды дагы жалгыз Алла таалага сыйыныга үндөп өтүшүбүз керек. Кийинки суроо жоопко өтөлү, балким ошонун арасында дагы айтылып калар. Аллах разы болсун устаз. Демек ошол эркек аялдын адал жол менен өзүнүн шахматын кандыруу жана ошону менен бирге пайдалуу жанагындай урпактар пайда болуп, ошол урпактарды дин жолунда, шарият жолуна Аллахка кулчулук кылган перзенттер кылып тарбиялоонун бир жолу бул нике экен. Бүгүнкү биздин темабыз кыз жигиттердин таанышуусу кандай болот? Ушул тууралуу анда суроо жоопторго өтсөк. Мисалы, намаз окубай, дин жолунда жүрбөй, жахилиздин жолунда деп коебуз го. Алар жанакындай дискотекаларга барып, эч кандай уят сый жок, эркек аялдар менен эркин сүйлөшө беришет. Албетте бунун өтө чоң жаман зыяндары, кесепеттери бар да. А шарият жолунда кыз киши эркекти тандаганда эмнесин караш керек? Жана эркек киши кызды тандап атканда эмнесин караш керек? Албетте, бул да негизги маселелердин бири. Анткени биз башында айтып кетпедикпи, адам баласы эркекпи, аялбы, сөзсүз үй бүлө курат. Ана үй бүлө курганда үй бүлөнү алып кете ала турган, сактай турган, динди кармаган адам болуш керек. Мейли болобу, эркеги болобу, аял болобу. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эркекке байланыштырып, аял заты кандай нерселерге каралып тандалат" деген хадисте айтып кеткен да. Аял заты ошо 4 нерсеге каралып тандалат: сулуулугуна, байлыгына, ата тегине, ана динине деп. Көп адамдар ушуга карап үйлөнүшөт деп атат, турмуш курушат. Анан ошонун аягында эмне деп айтып кетти? Фадфар бизати дин дейт. Ошо динди кармаган диндар аялга үйлөнгүлө, ошого жеткиле деп пайгамбарыбыз үндөп кетти. Демек, бул дүйнөдө мейли эркек киши аял кишини тандайбы же аял киши турмушка чыгардабы карай турган маселелер көбүнчө эле ошолор. Сулуулугун карашат, байлыгын карашат, ата тегин, туугандарын карашат, анан динине да карагандар бар да. Демек, ушунун баарынан биринчи орунда турган, негизги карала турган нерсе бул дин да. Эми албетте Аллах субхана таала берип, ошо 4 нерсенин баары тең эле эркекте, аялда чогулуп калган болсо, бул нурдун үстүнө нур болот да. Бирок баардык эле убакта адам ушундай келишкен абалда боло бербейт. Ошондуктан адам баласы колунан келишинче жанагы тандоо жүргүзгөндөн кийин динине басым жасаш керек. Бул диндүүбү, динин кармайбы, 5 убак намазын бекем окуйбу, арам нерселерден алыс болобу, ошол үй бүлөсүн багып нафакасын бере алабы, арам жолдорго барбайбы деп. Эркек болсо, аял киши намазын убагында окуйбу, хижабын оң кийеби, түз кийеби, мамилеси кандай, мага кийин баш ийип бере алабы, балдарымды кандай тарбиялайт деген ушундай гам менен ойлонуш керек. Анан издешиш керек, сураштырыш керек. Эң негизгиси диндин кармаган эркек же аял болуш керек. Устаз, кийинки суроо: бир кыз бир жигит менен таанышты. Анан туугандары намаз окубайт экен. Анан ошол кызга айтып атыптыр: "Сен азыр буга макул болуп эле чыга койбо, бирок экөөңөр кыз жигит болуп бир нече убакыт жүргүлө.
Анан ошону бирин жакшы тааныгандан кийин анан үйлөнгүлө деп кыздын туугандары ушундай кеңеш берип атыптыр да. Албетте эми мындай кеңешти, мындай сунушту берген адамдардын динде маалыматы жок болуш керек. Элдерден көрүп эле адамдарды ээрчип эле ошондой ой пикирди айтып коюшкан да. Исламда кыз жигит болуу деген такыр андай түшүнүк жок. Кени эркек менен аял нике болгондон кийин, гана нике жүргөндөн кийин гана бири-бирине жакындап, аял кишинин махрамысы жок сүйлөшө алат да. Ага чейин аял эркек эч качан жалгыз калбаш керек, сүйлөшпөш керек. Керек болсо бири-биринин колун кармаганда болбойт. Аял киши керек болсо сүйлөшмөкчүлүгү алыстан ошо теше карап, көзү менен карап, шахват менен караганда болбойт. Ошондуктан биздин шариятта ушундай чек бар. Үйлөнүү жолу убактысы келгенде чын ниети болгон адамдар, эркек болобу, аял болобу, ошо үйлөнүү максатында шарият көрсөткөн жол менен таанышыш керек. Жанагындай сүйлөш, андан кийин экөөңөр бири-бириңерди текшерип көргүлө, андан кийин үйлөнгүлө, бул такыр туура эмес. Аял кишини сурап билүү же эркек кишини сурап билүү ал сүйлөшүү менен болбойт. Аны сураштыруу менен болот. Туугандар аркылуу байланышуу менен болот. Баарлашуу менен болот. Ошентип таанышып, ошентип үйлөнөт. Анан негизги сүйүү ошо үйлөнгөндөн кийин мамиле аркылуу, жылуу мамиле аркылуу, туура сүйлөшүп, туура жашоону өткөрүп, ошондо ана ойгоно баштайт. Бизден канча деген жаштар көрүп атабыз азыр, туура эмес ушундай арам жолго чубашкан кыз жигит болобуз деп, Аллах субхана таала сактасын, канча деген жаман иштерге барып атышат. Көздүн зынасы, кулактын зынасы, колдун зынасы, буттун зынасын аны айтпай эле коелу. Толук жанагындай жыныстык зына менен барып, ошо менен аягы, ошо менен бүтүп, кээ бир аял затынын боюна бүтүп калып, анан уялганынан аны үйүнө алып келишип, эптеп септеп никелерин кыйып, ушундай жаман иштер болуп атат. Никеси төрөлгөн балдар көбөйүп атат. Адеп аклагы начар болуп калып атат ошол жаштардын. Кийин ошондой жаштардын арасында баягы жашоо өнүкпөй эле, алдыга жылбай эле ажырашкандар көп кетип атат. Үйлөнгөнгө чейин шайтан ошол жолду мындай кызыктуу көрсөтүп коет. Экөө бири-бирине тим эле бир туугандарына ата-энесине айтпаган сөздөрдү айтышат, бири-бирине шумдук белектерди берет. Анан чыныгы жашоого түшкөндө бүттү да. Аялым, эрим деген эреже жүрөт. Анан аяктан эркеги аялынан үй бүлөлүк нерселер талап кыла баштайт. Аялы дагы үй бүлөнү баккан талап кыла баштайт. Анан ошондо чырчыгы мына көтөрө албай калышат. Ошондуктан исламда такыр мындай кыз жигит болуп жүрүү деген түшүнүк жок. Андай түшүнүктөн арылышыбыз керек. Балдарыбызды, кыздарыбызды туура чүрүккө тарбиялашыбыз керек. Кыз жигиттин өзүнүн убактысы келгенде ата-энеси сураштырып, тааныштырып, баарлашып, анан ошентип бири-бирин үйлөнүшүбүз керек. Антпесе мындай жол менен биз динибизге да зыян келтиребиз, өзүбүздүн жашообузга дагы, балдарыбызга, балдардын тарбиясына дагы зыян келтирип алабыз. Үй бүлө жаатында адистешкен психологдордун дагы айтканы бар экен да. Жаңы үйлөнгөндөн кийин 3 жыл бул таанышуу периоду депчи. Мына ошондуктан 1 ай жүрө коюп, 2 ай жүрө коюп, эч качан бири-бирин тааныбайт экен да. Чын эле сиз айткандай бул жөн эле сөз экен. 3 жылда анан аран бирин-бирин жакшы таанышат экен. Бул да ошол шарияттын айткан данышмандыгы туура экенин азыр психологдор далилдеп атат экен. Устаз, кийинки суроо: эгер кыз жигит болуу уруксат эмес болсо, анда кантип жигит өзүнө келинчек издейт? Ким аркылуу издейт? Жана кыз киши дагы өзүнө тиешелүү күйөөнү кантип издейт? Биринчиден алгач кайсы адам болбосун, ушу үйлөнүү маселесинде болобу же башка маселеде болобу, өзүнүн ибадатына бекем болуп, ана такай Алла Таалага жалдырап жүрүш керек да, Алла Тааладан сураш керек. Эркек болобу, аял болобу, кадимкидей ушундай тилек Кудайдан сураш керек. Мага ошо өзүмө татыктуу, диндар, жакшы жұп бере көр, бирибиз түшүнүп жашайлы деп деги эле үй бүлөнү оңдой турган маселелерди Алла Тааладан сурап жалдырыш керек. Мына ошолеки мурунку биздин алдымдагы салаф алымдар дуа кылышкан, дуа кылган эме деп сураган. О Алла Таала, мага баш ийген, мен караганда мени сүйүндүргөн, мен жокто мени сактаган аялды мага насип кыл деп дуа кылышкан да. Ошентип дуа кылыш керек. Аял киши да ошентип сураш керек Алла Тааладан. Мени карай эле турган, багай турган, мага мээримдүү боло турган, зулум кылбаган жакшы күйөөнү бер деп. Ошентип Алла Таалага жалдырап сурап, анан ошо менен биргеликте шарият көрсөткөн жанагындай себептерин кыла бериш керек. Мына ошол себептердин бири, эркек баланы айта турган болсок, кадимкидей сураштырып издей баштайт. Өзү балким издейт, чөбүрө аркылуу, тааныштар аркылуу сурайт, досу аркылуу, туугандары, кошуналары аркылуу сураштырат. Үйлөнөт элем, жакшы ылайыктуу кыз барбы деп. Биз эми адамдардын арасында жашайбыз, анан ар ким ар кандай сунуштайт. Баланчанын кызы бар, түкүнчөнүн кызы бар, ошону көрүп көрбөйсүң, карап көрбөйсүң деп. Анан бир белгилүү кызды сураштырып билгенден кийин кааласа өзүнүн ата-энесин жиберет, сүйлөшүп көрөлү деп. Же туугандарын жиберет, баарлашып көрөлү, шарият жолунда таанышып көрсүн деп жиберет. Же болбосо башка бир өзүнүн эжелерине, туугандарына башка бир аял затын жиберет. Ошо баланча деген кыз бар экен, сүйлөшүп көрүңүз. Же апасы менен сүйлөшүп көрүңүз. Ушу таанышуу максатында жолугалы дедик элек, пикирлерибиз келишип калса үйлөнөт элек деп ушундай сунуштар менен барат. Анан аларга
кабар жеткенден кийин алар дагы балдарды сураштырып көрөт, тиги баланы, кыздын колун сурап аткан. Ата эне сурайт, кандай балак, дини кандай же башка өзлөрүнө жаккан маселе жөнүндө сурайт дагы, андан кийин жолугушууга уруксат берет. Анан кызы менен жолугушуу болгондо кыздын махрамы деп коет, атасы болобу же байкеси болобу, ошол аркылуу анан жалгыз жолуккан болбойт албетте. Ошол махрамы аркылуу кызды көрүп, ошо менен сүйлөшө алат. Эми ошол сүйлөшүп аткан убакта сөзсүз түрдө баары тең эле жанына отуруп шарт эмес. Мында карап туруп, алар сөздөрү угулуса дагы экөөнү отурганын көрүп турса болду. Өздөрүнө каалашынча сүйлөшүп алат. Андан кийин таанышкандан кийин телефондон деле сүйлөшүп көрсө болот. Үйлөнүү максатында өздөрү талап кылган нерселерди айтып. Мына негизги жол эле ушул. Мусулман алдыңкы биздин эле ата бабалар баарыбыз эле ушу сураштыруу жолу менен, издөө жолу менен эле табышып эле үйлөнүп келишкен. Анан таап алгандан кийин ошону чын ниетинде барып сүйлөшүп көрүп, бир сүйлөшсө, эгерде бир сүйлөшкөндөн кийин эле көңүлүнө толгон болсо андан үйлөнө берет. Же толбой атса дагы сүйлөшүп көрөт, дагы сүйлөшүп иши кылып, баягы сүйлөшүүлөр бүттү, жактырдык, бири-бирибизди туура келиштик дегенге чейин бири-бирин сураштырып, андан кийин никенин башка шарттарын аткарып, анан үйлөнүшсө болот. Аллаху алам. Кийинки суроо устаз, мына мисалы бир кыз, бир жигит менен экөө бирин сыртынан таанышып көрүшүп, анан жолугалы деди. Ошо жолукканда кандай жолугушуу кандай болот? Таанышыш үчүн жолугушуу да, кафеде болобу же көчөдө болобу? Жана ошол жолугушууга кыз сөзсүз түрдө өзүнүн атасы менен же эркек тууганы менен, махрамы деп коебуз го, махрамы менен келиш шартпы? Ооба, албетте. Жолугабыз деген болсо эми ал атайын бир орун көрсөтүлгөн эмес. Ошол кыздын үйүндө барып жолукса болот, же жанагындай ашканаларда жолукса болот, же болбосо сыртта деле, көчөдө, башка жерде өзлөрүнө ылайыктуу жерде жолукса болду. Эң негизгиси баягы кыздын жанында махрамы болуш керек, жалгыз болбош керек. Жанагы жогорку маселе айтып кетпедимби? Махрам деген эми жанына сөзсүз эле сүйлөшүп атса жанына отуруп алыш эмес. Бер жактан байкап турса эле болду. Экөөнүн сөзүн укпаса деле, мында карап кичине алысыраак болсо да жанында болсо болду да. Же чогуу сүйлөшсө деле болот. Эми көбүсү ошондой болуп атпайбы, чогуу сүйлөшөт. Ар кандай маселе талкуулайт дагы, андан кийин мына экөө дагы сүйлөшүп көрсүн деп мүмкүнчүлүк берет. Ал жактан да сүйлөшүп көрөт. Кээ бирөөсү дагы телефондон сүйлөшүп көрөлү дейт, антса деле болот. Мына эң негизгиси жанагындай жолугушуу кезинде жанагындай махрам болуш керек. Өзүнчө кыз киши барып жолуккан болбойт. Аллаху алам. Ушул таанышуу процессинде устаз, мисалы 2 жаш бирин бир жолукту, жанагы туугандар менен, эмелер менен, анан бирин-бирине дагы WhatsApp аркылуу сообщениялар жазышып, дагы ошол бир нерселер сүйлөшүп алалы депчи. Же телефон менен дагы сүйлөшүп, ушунун бир эрежелери, чеги кандай? Мунун эрежелери, чеги ошо мен уккан, билгеним боюнча, алымдардын айтышы боюнча негизинен туура ниет болуш керек да. Таанышуу убагында, кызды көрүү убагында эркекте туура ниет болуш керек. Үйлөнүү максатында кылып атам дегенчи. Ар кимдин авратын аңдуу, жөн эле кыздарды көрүп алып же убакыт өткөрүү, ошолор менен сүйлөшүп деген максат болбош керек. Ошондой болсо анда күнөө болот. Ошол максат орундат үчүн, мисалы жолуктук, жакшы мындай уялы сүйлөшпөй калдык, эми дагы талкуулай турган маселелер болсо, телефондон же WhatsApp аркылуу сүйлөшсө болот. Бирок ошол экенин эрежеси ошол өзүлөрүнүн үйлөнө турган маселенин чегинен чыкпаш керек да. Башка темаларга өтүп кетпей, ошонун чегинде. Анан кыз киши мына өз махрамдарына билдирип, мына бияктан дагы бири-бирибиз менен маалымат алышып атабыз, мына сүйлөшүп атабыз деп, ошо чегинде болуш керек. Анан албетте бири-бирин түшүнүп тура албай калган нерселер суралып тактагандан кийин анан дароо токтотуп, анан үйлөнүү жолуна өтүш керек да. Кечиктирбестен, колдон келсе. Анткени кечиктире бергенде никеси дагы башка нерселер да уланып кетиши ыктымал. Ошондуктан эртерээк үйлөнүп, жашап кеткенге аракет кылыш керек. Мен ашканада иштейм дейт, кошуна цехтен кыздар келип обед сатып алышат дейт. Кыздар жолукчан кыздар, алар бойдокпу же күйөөсү барбы мен билбейм. Өзүм барып алардан сүйлөшүүдөн уялам, туура эмес көрөм. Кантип алар менен тааныша алам дейт. Эми албетте уялуу бул жакшы нерсе. Ошол убакытта мисалы таанышкысы келсе, эжесин, карындашын же болбосо досторун, келинчектерин айтырып эле ошол келген убакытта алар да келип, анан ошолор барып таанышып, сураштырып, алардын дайындар экенин билсе, бул жакшы нерсе да. Албетте өзү барып сурагандан уялыш ыктымал, бирок жанагындай жолду колдонуш керек. Эми аял киши гана бара алат да. Анан эң ылайыктуусу эле ошол өзүнүн туугандары же болбосо досторун, аялдарын алып келип, ошону сүйлөшүп берсин деп аларга жөнөтүп койгон болсо, алар иншалла сүйлөшүп, маалымат алып беришет. Менин досумдун карындашы бар. Ошол карындашын кантип көрсөм болот? Ошо көрүү маселеси экен да, ошол алгач таанышардан алдын ошол биринчи кызды көрүп алыш керек деген маселе бар го, ошол тууралуу.
Албетте көрүү деген жакшы, бирок ошону айтып кеттим, жанагындай шарт болуш керек, ошол адам баласында жакшы ниет болуш керек. Анан көргүсү келсе эми киши болгондон кийин баары көчөгө чыгат, ошону акмалап, кайсы убакта чыгат, ошону байкап эле чыккан кезде ошо үйүнүн жанына келип, байкабай турганда деле карап бир сыйра көрүп алса болот. Бирок жанагындай жакшы ниети менен болуш керек. Андан кийин бир сыйра жаккандан кийин кийинки кадамдарга бара берет. Аллаху алам. Таанышуу учурунда, мисалы ошо кафеге чогуу отуруп калганда эмне тууралуу сүйлөшүш керек, эмнелерди сураш керек, эмне маанилүү? Эми ал сүйлөшүп аткан адам өзү маанилүү нерселерди билет да. Эми жалпы айта турган болсок, албетте адам баласынын дини маанилүү дебедикпи? Ушул жөнүндө болуш керек. Андан кийин ошо эркек киши болобу, аял киши болобу, эмне талап кылат, кандай мисалы кыз жагат, кыз болсо кандай эркек жагат, мүнөзү кандай, жашылып кете алабы? Мына ошого үй бүлөнү алып кете турганга мына себеп боло турган баардык себептерди сураш керек. Бирөөсү мисалы мүнөз жагына көңүл бурат, бирөөсү мисалы тазалык жагына көңүл бурат. Мына ошонун баарын сүйлөшүп такташып алса жакшы. Анан ошол жерден дагы сүйлөшүү учурунда дагы эркек аял болобу, жанагындай айыптарды жашырбаш керек да. Эми Аллах субхана таала ар кандай жаратат экен, кээде аял кишиде, кээде эркек кишиде айып болуп калат. Үй бүлөгө таасир бере турган. Ошолорду ачык айтыш керек. Мына мындай, тигиндей деп. Анан кийин чыр болбош үчүнчү. Анан ошолорду дагы тактап сүйлөшүп алса жакшы. Алдын ала баягы ошол кезде ойлонуп калбай, алдын ала эмнелерди сурайт деп. Анан үйлөнө турган эркек бала болсо, мисалы андан мурун үйлөнгөн туугандарынан, тааныштарынан кеңеш алып, үй бүлөдө деген кандай болот, эмне нерселерге көңүл бурсам болот деп андай кеңеш алып алса жакшы болот. Ошондой эле кыз киши да турмушка чыгып атканда ал да кеңеш алып, анан ошо сүйлөшүү учурундагы негизги болгон маселелерди көтөрүп караш керек. Анан кээде баягы аша чабып эле адам баласынын көңүлүн түшүрө турган туура эмес нерселерди дагы сурап албаш керек. Кээ бир мисалы сурай турган, айып боло турган, уят болгон нерселер бар. Кээ бир жөн эле аша чапкан нерселер бар. Кээ бирде жанагындай чукуп изилдей турган нерселер бар. Анын баарын эмете бербеш керек да. Адепти сактап тураш керек. Суроо берип атканда дагы мисалы бир жакшы маалыматты билейин десе деле, ошону суроо бергенди да үйрөнүш керек. Эми айрыкча деген аял заты уялчок болот, назик болот. Ошонун көңүлүнө карап дагы, ошол кездеги отуруудагы акыбалына карап дагы сүйлөшүп жүрүш керек. Кечке эле монтип суроо бере берсе да кээ бирөө жактырбай калышы ыктымал. Биринчи жолугушууда анча мынча берип кийинкиде калтырып, же болбосо башка бирөөлөр аркылуу айтып деле болот. Мына ушундай нерселер, эрежелерди колгоп, эң негизгиси баягы жолугушуу учурунда бири-бирин жаман көрүп калбагыдай, же бири-бирин же туура эмес түшүнүп албагыдай суроолорду бербей, ошолордон сактаныш керек. Үйлөнгөн кишилер өзүнүн тажрыйбасынан бөлүнүп ушинтип айтып аткан да, ар бир эркек ошол аял алып атканда бир өзүнүн муктачтыгына жараша алат деп, же кээ бирлер ошо үйгө келин болсун, үйгө кызматчы болсун деп, үй ишин, тамак жасаган тарабын мындай басымдуулук кылып алат деп. Кээ бирлер болсо сулуулугун биринчи орунга коюп, кээ бирлер болсо маектешкенге бир жакшы курбу болсо деп, ошо экөөбүз маектеше алабызбы деп, ошол тарабына көбүрөөк көңүл бурат деп. Аял кишилер деле мисалы эң биринчи караган нерсеси, мен үй жайлуу болсом экен, тамак ашым белем болсо экен деп, ошол тарабына карагандар бар экен. Же ошол биринчи балдарымды кандай багат, балдарга кандай мамиле кылат деп. Албетте, карынын кебин капка сал деп коет го кыргызда деле. Тажрыйбалуу адамдардан ошо сураш керек. Алар башынан өткөргөн да. Мисалы кээ бир адамдар ошо өзлөрүнүн мүнөздөрүн билбей, же болбосо мүнөзүнө жаккан адамдарды тандабай калып, тынчсызданууга туш болуп калат да. Мисалы эркек болобу же аял болобу, мисалы тазалыкты сүйгөн, же кулк мүнөздү сүйгөн, ирээттүүлүк сүйгөн адамдар болот да. Анан эркек киши мисалы өзү таза болуп, тазалыкты сүйсө, анан алган аялы мисалы балит болуп, таза эмес болуп чыгып калса, ал аябай кыйналат андайларчы. Күнүнө айтып берип, муңду тазала, тениңди тазала деп, анан ошондон уруш чыгат, ызы чуулар чыгат. Мисалы аял киши деле, кээ бир аял кишилер мына тың эркектерди жакшы көрөт, баардык проблемаларды чечкен, өзү айттырбай кыла турган, анан жүдөгөн, баягы сүйрөтмө эркектерге түшүп келип калган болсо, уктап жата берген жалкоо эркектерге түшүп келип калган болсо, алдында ачууланат. Өзүң бил жасабайсың деп, анан башкалар менен салыштыра баштайт. Анан ошондо ызы чуулар чыгат. Ошондуктан жанагы сөздүн ошондой чындык жагы ошондо. Өзүнө жага турган, өзү көп көңүл бура турган үй бүлөдөгү маселени жакшылап тандап алыш керек да. Мен эмнени талап кылам деп. Анан башында да ошону сүйлөшүп алса, анан сураштырып, эки тарап тең бири-бирин сураштырып атканда ошолордун да тактап алган болсо жакшы да. Ошо өзлөрүнүн жанагы үй бүлөсүнүн уланып кетишине, ортосундагы жылуу мамиле сакталып калышына да чоң себеп болот бул нерселер. Көбү ушул нерсеге көңүл бурбай калып, анан кийин чыга баштайт да мындай нерселерчи. Ошондуктан аябай бул нерсеге да көңүл буруш керек, тактап сураштырыш керек. Анткени үйлөнгөнгө чейин адам баласы эркин да сурап, тактап алганга мүмкүнчүлүк бар да. Үйлөнүп алгандан кийин уже кыйындап кетет ал нерсечи. Андай нерсеге сабыр кылып,
чыдаш керек, анан же болбосо ажырашканга туура келип калат кээ бир учурда. Же болбосо уруш талаш менен кыз үчүн жашап калышы ыктымал да. Ошондуктан ушул маселеде жакшы көңүл буруп, пайдалуу кеңештерден дагы пайдаланыш керек. Аллаху алам. Биздин тема эмеге байланыштуу? Таанышууга байланыштуу. Ал эми жана куда түшүү, нике, анан үй бүлө, бала тарбиялоо, иншаллах башка дагы ушундай жума сайын ушундай эмелер болуп турат, жолугушуулар. Ошондо берсеңиздер болот. Азыр кимдин таанышуу, кыз жигит менен шарият чегинде таанышуу кандай болот? Ошого тиешелүү сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Алейкум ассалам рахматуллах. Ustaz, men suram ушундай эле устаз. Эгер айылдан шаарга келсең, же болбосо дагы бир райондон же шаарга келсең, ошол местностьте жашабасаң, ошол жерден диндар өзүңө жубайды кантип издесең болот, кайсы жерден издеш керек? Же мечиттерденби, же медреселерденби, же тааныштарданбы? Эгер тааныштар жок болсо кантип издесек болот? Ошону сурайын дегенбиз. Албетте тааныш жок учур эми аз кездешет, бир аз болсо да ошо айтып коеюн. Эми ким мисалы бир башка жерге жер которуп ошол жерде үйлөндүм деген болсо, эми адам болгондон кийин баргандан кийин таанышат да ошол жакта адамдар менен, кошунасы болот. Же убактылуу бир жерди ижарага алып жашап аткан болсо, ошол жерде тааныш адам болот, аны менен таанышат, сүйлөшөт, мечитке барат, диндар адамдарды көрөт. Анан ошолор менен таанышып, бири-бирин билишкенден кийин анан өзүнүн баягы талабын, сунушун айтат. Ушундай үйлөнөйүн дедим эле, ошол лайыктуу, жакшы кыздардан барбы деп. Анан ошол таанышкан адамдар анан жол көрсөтөт да. Мына ушунча бул жерде баланчанын кызы бар, муну сурап көрөлү деп. Анан ал кишиден сурайсыз, мен эми жакшы билбейм да, ортого түшүп, ал киши жөнүндө маалыматтарды алып бериңиз. Барып сүйлөшөйүн десем, өзүм даап бара албайм. Сиздин келинчегиңиз аркылуу баралы, таанышалы, сураштыралы деп эле. Мына ушундай жолдорду колдонуп таанышса болот. Иншалла эми баягы мындай иш жеңил эле деп эсептейм иншалла. Адам баласы баягы чын дити менен аракет кылып, ана башында айткандай Аллах субхана таала дуа кылып ана себептерин колдонгон болсо, иншалла көксөгөн максатына жетет. Аллаху алам. Эгер мисалы тияктан истеди, бияктан истеди, тааныштардан истеди, мечиттеги таксырлардан истеди, бирок жыйынтык чыкпады. Аял кишилер болсо балким үйүндө жалгыз намаз окуйт, туугандары ошол дин тарабынан эч көңүл бурбайт. Буга динден бирөөнү тапырели деп аракет кылбайт да. Анан эжелери менен да байланышта чыкпады. Анан бизде шаарда служба знакомств дегендер бар экен, мусульманский служба знакомств дейт да. Ошо анкеталарды толтуруп, өзүңдүн ушага сүрөтүңдү берип, анан өзүң кимди издейсиң, тиешелүү параметрлер жазып таштап коет экенсиң. Анан ылайыктуу бирөө болсо, сага айтат экен да, эмелер бар деген деп. Ошого кайрылса болобу? Биринчиден жанагындай элестетүү, баардык жолун колдонуп такыр таппай калдым деген бул болбой деле калышы ыктымал. Бирок эгерде ошондой боло турган болсо эми, же андай болбосо деле эми жанагындай агентстволорго барса болот. Биринчиден агентстволор өзүлөрү кандай иштеп атат ошону тактап коюш керек да. Ал жерде ар ким эле кыз келип алып эле мен турмушка чыгат элем деп эле ата энесинин уруксаты жок эле кыла берген болбойт. Ошол жерде иштеп аткандар деле биз албетте ортом жол тааныштырып койгул, бирок да сенин ата энең билиш керек, шарият жолу менен болуш керек. Алардын кабары барбы? Үйлөнөйүн деген бир бала чыгып калган болсо, ошол ата энеңе же байкелериңе кайрылыш керек деп, ошондой шарттар менен коюш керек да. Ошондой агентстволор болсо, анан барып талап кылса болот. Мен ушуну үйлөнөйүн дедим элем, сиздерге кайрылгандар барбы деп. Анан алар ооба бар болсо мына деп туруп, мына могу немеси, махрамы, вали амр ушул. Ошого байланыш дейт. Анан ошолорго байланышка чыгып, андан кийин иншалла кийинки жанагы жолу ушунун башында айткан эрежелер, шарттарды колдонуп, анан үйлөнгөнгө аракет кыла баштайт. Аллаху алам. Кийинки суроо, аял киши өзүн жагып калган эркек кишиге сунуштаса болобу? Бул аял үчүн айып, уят деп эсептелбейби? Албетте, эгерде аял киши мисалы шариятка эреже келген жол менен кандайдыр бир эркек кишини билип калып, диндар деп турмуш курганга ылайыктуу экен деп билип калган болсо, өзүн сунуштаса болот, ооба. Бул эч качан айып болбойт. Анткени ал киши, аял заты өзүнүн динин ойлоп атат да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга деле бир аял келип өзүн суруштаган, мен ушу турмушка алыңыз депчи. Анан пайгамбар карап көрөт дагы, мүмкүн жакпагандыр, жооп бербейт. Ошо жанында турган сахаба, анда мейли үйлөндүрүңүз дейт, ошо аялдын ыраазычын алып, анан экөөлүү үйлөнтөт. Ошол кезде да ал кишинин бере турганда немеси жок болгон, эч бир мал дүйнөсү. Болгону ошо Курандын сүрөсүн билем деген, Куранды окуганды. Анан ошону үйрөнгөн нерсеңди аялыңа үйрөт, ошол менен калыңа болот деп, анан ошо менен гана үйлөнткөн да. Бул нерсе жакшы. Анан көптөгөн мисалы аял заты бар, кээде мисалы
уялып жүрө берет да. Мен уялып аткан болсо албетте эми биз айтып кеттик башында, бул шариятта бага тыюу салынбайт. Бирок уялып аткан болсо эми жакшыраагы өзү айта албаса да бирөөгө айттырып койсун, ал эч бир мүшкүл иш эмес да. Тааныш эжеге же башка мусулман аялдарга айткан болсо, алар күйөөсүнө айтса, анан күйөөсү келип эле тиги балага сунуш кылат да, ушундай жакшы кыз бар экен, ошого үйлөнбөйсүңбү, анын да көңүлү бар экен деп, анан ортомчу кылып коюп эле үйлөнүп кетишет. Кыз дагы өзү даап айта албаса да бирөө менен айтырган жакшы да. Негизи ушул ыкманы колдонгон болсо албетте жакшы эле болот деп ойлойм. Аллаху алам.